Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çandı görgünde nekengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çandı karasa. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз студиябызга Кыргызстан жазуучулар кошуунунун жана ошондой эле Эстир жазуучулар союзунун мүчөсү, белгилүү жазуучу, айыл жергесинде туруп, айыл жергесинде элеттик газетаны көп жылдар бою жетектеп, ошол эле мезгилде ондон ашык китептерди жазган, акыркы эле мезгилдерде жарык көрүп кыргыз элине тартууланган Молда Асан тарыхый романынын автору, ошондой эле жеңи жок акын тууралуу 3 томдон турган тарыхый китеп жазган жазуучу Элүүбай Отунчиев агабызды чакырдык. Ошондой эле алыскы Шинжаңдын Тарбагатай өрөөнүндө жашап, ошол жакта жалаң казак тилинде жазган кыргыз акыны, жазуучу Оролбек Манжым мырзаны дагы чакырып отурабыз. Куш келипсиздер биздин студиябызга. Мына негизи эле ар бир кыргыздын чыгармачылыгынын башаты Манаста болот эмеспи? Ушу Манас эпосу сиздердин турмушуңуздарга канчалык таасирин тийгизе алды, чыгармачылыгыңыздарга канчалык таасирин тийгизе алды? Ушул боюнча улуулатып эметсек, сизден баштасак, Элүүбай аке. Бүгүнкү күндө Элүүбай Отунчиев аксакал 75 жашка келген учуру, ал эми Оролбек ага болсо 65 жаштагы акын, жазуучу. Бизде кошуна Казакстанда Баянгали Алимжанов деген казак боорубуз бар, Манас айткан. Ал алгачында Манасты жаттап казак тилинде айтчыкен, кийин кыргыз тилинде айтып жүрөт. Ал эми Оролбек мырза болсо ошол Тарбагатай жергесинде казактардын арасында жашап, казак тилинде ыр жазып, өлөңдөрдү жазган кыргыз акыны. Анда сөздү сизден баштайлы. Ушу Манастын канчалык сиздин чыгармачылыгыңызга таасири болду? Анан бүгүнкү күндө дагы ушул Манаска кайрыласызбы, ушуга токтолсоңуз. Манас жөнүндө жең жоктун айтканы бар. Айт десе Манасты айт, аксы менен таласты айт дейт. Кыргыз эң биринчи эле ушул Манас менен ооздонот. Анткени Манас кыргыздын бүткүл нечен жылдардан берки тарыхы. Манас бул эми мындайча айтканда өзүнчө эле бир Чыңгыз Айтматов айткандай, кыргыздын рухунун тушокуз деп туура айткан. Кыргыздын бардык турмуш тиричилиги мындайча айтканда ушул тарыхый энциклопедия караса да болот. Кайсы чыгармачыл адам болбосун, мен кыргызмын деген киши Манасты тааныбаса, Манасты окубаса, ал мүмкүн эмес. Аны кыргыз деп айтууга болбойт. Ошон үчүн биз Манасты ушул бала чагыбыздан эле Манас менен окуп, Манасты чоңоюп, ошону тарбиялайбыз. Манасты кээ бирөөлөр жомок катары көрүшөт. Манас чынында бул баягы кыргыз жакшы көргөн нерсесин апыртып, ошону сүрөттөп, ошону көкөлөтүп, асманга чыгарып айтат эмес. Ошол сыяктуу Манаста ошондой жерлер бар. Бирок ал ошол Манасты сүйгөндүктөн, Манасты каалагандыктан, Манасты жакшы көргөндүктөн айтылат. Бирок ошол эле кезде ошол Манастын кемчиликтери да айтылат ошондо. Манастын айкөлдүгү айтылат. Ошондо адамдын бардык касиеттери ошо Манаста бар да. Демек ошол Манас бүтүл адамзаттын бардык жакшы касиеттерин алып жүрөт. Анда баатырлык да бар, акылмандык да бар, айкөлдүк да бар. Ошон үчүн Манас ушул кыргыздын
жаны менен бирге да алсыз болбойт. А, Манастан мен ушуну үйрөндүм. Турмушту реалдуу сүрөттөгөн, реалдуу баалаган, анан келечекти көрө билген, мурункуну да, өткөндү да баардыгын эми сүрөттөгөндө бул ийнесинен жүүнүнө чейин сүрөттөйт манасчылар. Кайсы бир эпизодду айтса, ошол эпизод ушундай көз алдыңа тартылат. Мына азыркы кинодо кандай тартылса, ошол манасты айтып аткандар ошондой тартылат. Мисалы, Сагынбайдын варианты болобу, Саякбайдын варианты болобу. Ошол Сагынбай айтып атканда, ошол атчандар кыр жигити болобу, ошол дүпүрөп анастын аттарынын үндөрү угулуп турчу экен. Дүбүртү кылып. Дүбүртү кылып. Элубай ака, айтсаңыз, сиз эки манасчыны атадыңыз, Сагынбай Орозбаковду жана Саякбай Каралаевди. Кимисинин вариантын окудуңуз? Мен Сагынбайдын вариантында окудум, Сагынбайдыкында неме? Саякбайдыкында окудум. Саякбайдыкын баягы кыскартылган 3 томдук бар эмеспи? Ооба. Баягы Алтыгонбай, 58-жылы чыккан. Көлбай Сыдыкбеков, Кубанычбек Маликовдор иштеп чыккан, аны окуп чыкканмын. Андан кийин Сагынбайдын азыр бир 5 килограммдык чоң китеби болуп чыкпадыбы? 7 кило 800 грамм. 7 кило 800 грамм. Ошол китебин бүт окуп чыктым. Эми керемет кезек. Эми сиздин өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга ошо тийгизген таасири канчалык болду? Таасири ошол турмушту ийнесинен жүүнүнө чейин сүрөттөөгө, кайсы бир эпизодду сүрөттөгөндө, же бир кишинин ошонун мүнөздөрүн айтууда, же ошонун тарыхын айтууда ушунчалык терең анан казып берет да, ошо көз алдыңа тартат. Мен ошону үйрөндүм да, ошол манастан үйрөндүм ошону. Эми мен да ошол чыгарма жазганда кайсы бир каарманымдын баскан турганын, ошонун ой пикирин ошо манастагыдай кылып айтууга аракет кылам. Албетте, бирок ал эпос жанры. Меники көркөм сөз. Ошонун сал айырмасы бар, бирок үйрөнгөнүм ошол турмушка реалдуу карашты ошол манастан үйрөндүм мен. Жакшы экен. Оролбек аке, айтсаңыз, мынакей сиз ошол кичинеңизден казактын арасында жашап, казак мектебин бүтүрүп, казак тилинде университетте окуп, билим алган экенсиз. Ошо Тарбагатай жергесинде канча кыргыз бар? Анан ошол жерде манасты тарбагатайлык кыргыздар кандай кабыл алат? Сиз өзүңүздүн жүрөгүңүз аркылуу кандайча өткөзгөнсүз? Ошого токтолсоңуз. Жакшы айттыңыз. Биз Тарбагатай аймак Чебешек шаарысында жасап жаткан 3000 кыргыз бармыз. Бирок биз негизинен 4 касырдан астам 5 касыр болгон Тарбагатайга барган. 4 кылым. 4-5 кылым мурда 4-5 кылым болгон. Ошол жакта жашап атасыздар, Бирок биздин өзүмүздүн ана тилимиздин жоюлганына 1 касырдан асты. Бурун 100 жылдан ашып кетти. 100 жылдан асты. Одан бурун килем кыргызча сүйлөйт. Әлі де үлкендерде журнагы бар, тургула, уюктагыла, сок була деп осындай тил журнактары бар да. Енді буган биздин ата-бабамыз жауапты эмес, отуракташкан орун. Демек, биздин Тарбагатайдагы 3000 астам жансан кыргыз сол эжелден bir жерде жасайды, бөлүнбөгөн. Тарбагатай Дөрбүжүн ауданын Оркошар тауында жасап келген. Сонда мына партия курулгандан кийин 1955 жылы Кыргыз 7-чи Иза деп курулган. 1962 жылы Чебешекке ауыскан. Чебешек алмаскан. Қазір 30-дай семья сонда. Өзү сиздердин ошол Тарбагатайдагы Чөйчөктө былтыр биз дагы атайын экспедиция менен барып, ошол жердеги кыргыздардын санжыраларын чогултуп келгенбиз да. Анан бүгүнкү күндө жана 3000 кыргыз бар деп атпайсызбы? Баары казакча сүйлөйбү, кандай ошо? Düz казакча сүйлөйт. 100%, Биз дагы ошо таң калганбыз. Кыргызмын дейт, бирок казак тилинде сүйлөп, казакча чалып сүйлөгөнүнөн бул кандай? Негизи эл ичинде айтып коет эмеспи, казак тилин бербейт деп. Кыргыз болсо ошо башка тилге, кайсы тилде коом кайсы тилде сүйлөсө ошол тилде сүйлөп кете берет экенбиз.
мынакей сиздер ошол чөйчөктүк кыргыздар бүгүнкү күндө ошол жерде казак мектеби болгондуктан казак коому көбүрөөк болгондуктан аралашып казакча сүйлөп калган турбайсыздарбы? Дурус. Эми менин суроома жанагы Манастын сиздин ошол чөйчөктө сиздердин дөөрбөлжүндө Оргочордо, биз Оргочор дейбиз, сиздер Оргошор дейт экенсиздер. Ошол жерлерде Манастын канчалык таасири бар? Манас эпосун окуйбу чөйчөктүк кыргыздар же казактын кыз жибегин окуйсуздарбы? Ушуга токтолсоңуздар. Biz burun Kazak'tan kız jibegini okup gelgenmiz. Biz mına Manas'ты burundan bilemiz. Ata babamız burundan aytıp gele жатқан Manas. Бірақ biz Targıbatay'daki осы az Kırgız'dı bizden Şinjan Kırgızları kay vaqtda tanıdı dеңіз. Meyli Kızılsu olsun, meyli Lev olsun. 1988 жылдан бастап, ой, Орқашар тауында, Дөрбүжін ауданының Орқашар тауында Кыргыз бар екен ғой, деп бұлар. Осыдан бастап бізбенен 88 жылы май айында Иленің көктерегінде Шинжаң бойынша ақын жазушылар жиыны болды. Тұңғыш. Соған Құдай берген деген ақсақалымыз бар, мен бар, 3 адам сол жиынға қатынастық. Сонан бастап бұл Тарғыбатай Қырғызы барын таныла бастады. Енді Манас жөнінен алып айтқан уақытында 2004-2005-тен бастап бізге Манас немелерін ішіндер оқи бастадық. Өйткені мына қырғыз жазу мен қазақ жазу оқшаш. Енді менен алып айтқан уақытында мен қазақша шығарма жазған менің шығармамның иісі, менің шығармамның қаны, қырғыздың иісін бұрқыратпасам, қырғыз тау демесем, қырғыз иісін бұрқыратпасам, мен шығарма жаза алмаймын. Кыргыз жыттанып турат дебейсиз чыгармаларыңызда? Чыгармада кыргыз иси чыгып турат да. Ошондон Өйткөнү мисалы ошол ырларыңыздан окуп бербейсизби биздин теле көрүүчүлөргө? Бир кырып түсүн мени деген бир жырымды окуп берейин. Түсүн мени жырымнан, танымасаң түсүнбесең бурундан. Мен кыргызмын, тауда туып, тауда өскөн, аркалаган таудай талап бұрыннан. Танымаймыз, неге келдің демейміз, аттан арда қолтықтаймыз демейміз, қанға сіңген қырғызымның тазары бұзылады қаймағасте демеңіз, бұзылады қаймағасте демеңіз. Жақсы екен. Мына бүгінгі біздің қонағымыз Оролбек Манжин мырза ошол Шинжан адабият жана жазуучулар коомдорунун мүчөсү экен. Ошондой эле Тарбагатайдагы жазуучулар бирикмесинин дагы мүчөсү. Анан ушул Шинжан дагы эң жазуучуларга берилген бийик даражалуу баягы байге катары эсептелген Дулдул деген сыйлыктын ээси экен. Анан сиз ушу чыгармаларыңызды, ырларыңызды казак тилинде жазганы менен өзүңүз айткандай кыргыз жыттантып, кыргыздын баягы каны сиздин тамырыңызда айлангандай, ырларыңызда дагы кыргыздын деми айланып турат экен. Сиздин ырларыңыз могуреки Тарбагатайда чыккан, ушу Тарбагатай деген журналга байма-бай басылып чыгып келет экен. Анан айтсаңыз, мыногу сиздин бир көрүнүктүү чыгармаңыз катары ушул кыргыздын алгачкы генералы Ысакбек Мониев тууралуу жазган поэмаңыз чоң ушул байгеге жетишкен экен. Ысакбекти кандай кылып, Ысакбек Мониевти кандай кылып жазып калдыңыз, кандай тааныйсыз? Себеби бул генералдын айланасында Кыргызстан чыккан генерал болгону менен ар кандай пикирлер айтылып келген. Бул ошол
суларды мурда Чыгыш Түркістан өлкөсү катары Кытайдын карамагынан бөлүп кетем деп аракет кылган дегенде ар кандай пикирлер айтылып келген да. Бүгүнкү күндө мына быйыл 2014 жылы бизде Кыргызстанда Турар басмасынан, Бийиктик басмасынан дагы Ысқақбек Мониевке арналган 2 китеп жарык көрдү. Анан ушул кандайча Ысқақбекке сиз изилдеп калдыңыз, кандайча жазып калдыңыз, шуну баянын айтып берсеңиз. Жакшы айттыңыз. Ысқақбек Момунов бу 1949 жылы биздин Шинжаң азат болду. Сол барыста бұл Шинжаң аз санды ұлттар әскерінің бірінші генералы болды. О вақтағы Гоминдың партиясын жойды. Ішкі өлкөдегі Жапон соғысының алдын алды. Әйтпесе Гоминдан оларға да көмек беруші еді. Мен ойладым, біздің мына Шинжаңдағы мына бақыт, Шинжаңдағы қазіргі мына өмір, қазір Шинжаң аспаннан түскен бір пер қаласы құсаған қала, өзіңіздеріңіз көріп жүрсіздер. Біздің партияның арқасында, партия халықтың арқасында сондай гүлденді. Бұл біздің Қырғызда да бір сөз бар. Жол қисығын артындағы білет, сөз қисығын қасындағы білет деп. Біз артқы ұрпақ бізге Ысқақбек қандай жол салып кетті? Қандай ашты тер, қандай қан төкті? Соның күшіменен біздің Шинжаң Чәуешек қаласы қазір бір чыт жаңа пері қала. Мейлі ауылдарға бар, ауданға бар, сондай жаңа. Сол Ысқақбектің еңбегі. Ысқақбек осы еңбекті істемеген болса, онда бізге мына бақыт қайда? Сондықтан да мен Ысқақбек жөнінен көп толғандым. Енді жаңағы өзіңіз айтып кеткен сөз, ол арадағы кейбір сөздер ол енді бола береді. Бола береді. Ол да менің кейбір шығармашылығыма да бөлек болған жер бар. Сіз Қырғызстанға келгеніңізге бір жұма уақыт болып қалыптыр, бір жұмадан ашығырақ. Анан ушу Ысқақбек жөнүндө китеп жазган жазуучулар менен жолуга алдыңызбы? Ошондой эле Ысқақбек Мониевдин бир небереси, биздин коллегабыз журналист Абдувахап Мониев деген жигит бар. Аны менен жолуга алдыңызбы? Ушулар тууралуу дагы айтсаңыз. Мен осы сапарымда Ысқақбектин немереси Абдуғали Моминов менен кезикмекчимин. Бірінші мақсатым сол. Бірақ көптеген жерден іздедік, телефонын таптық. Мына Елубай Отыншы ағамыз жазушы. Бүгін сізде сол тауып тұрғанша телефон соқты, телефон алынбады. Бірақ қазір Тарғатай Чәуешек қаласының үлкен Ысқақбек Моминов пен Дәлеқан Сұңғырбаев еккен бақша қазір 4 адамның құшағы жетпейтін талдар болды. Сол қалпында жайнап тұр. Сол жерде Ысқақбек Моминовқа арналған бір ескерткіш бар. Ол жылдар өте тозып кетті. Бізде Ысқақбектің сіз Момунов деп атпайсыз ба? Фамилиясы Мониев болып айтылып қалғанда, ал эми сіздерде баягы ханзу тилинин ыргагына ылайыктап, бирде Мониев болуп айтылса, бирде Момунов дагы болуп айтыла берет экен. Ошондуктан биз телекөрүүчүлөргө баягы түшүнүктүү болсун үчүн бул биздин коногубуз Момунов деп аткан Ысқақбекти эле ошол алгачкы кыргыздын баатыр жигити, алгачкы генерал Ысқақбек Мониевтин дал эле өзү. Урматтуу Абдувахап мырза, эгерде бизди көрүп атсаңыз, биздин студиябызга телефон чалып койсоңуз болот. Бүгүнкү ушул атайын Тарбағатай жеринен келип, сизге жолугам деген тилеги бар экен. Балким телефонуңузду калтырып койсоңуз, биз жолугарбыз. Елубай аке, айтсаңыз, мынакей Ысқақбек Мониев тарыхта орду бар адам, генерал.
ал кишинин чыгармачылыгы тууралуу биздеги жазуучулар дагы Шинжаңдагы акын жазуучулар дагы кайрылып жазып келет. Сиз тарыхый роман жазып, Кыргыздын дагы бир мыкты адамы Молда Асан деген роман жазгансыз. Молда Асан дагы тарыхта орду бар азаматтардын бири. Бул Молда Асан Кыргыздын алгачкы элчилиги менен элчиликтин курамында ошол Россиянын императоруна барып, падышага барып, ак падышага жолуккан элчилердин бири болгон. Бул Молда Асан романынын идеясын өзүңүз канча жыл чогулттуңуз материалдарды, анан муну жазууга эмне түрткү берди, ушуга токтолсоңуз. Молда Асан бул киши 1827 жылы туулган. Өзү Олятадагы медресени бүткөн. Анан атасы Жангелди ошол мыкты адамдардын бири болгон. Ошол убакта мыкты болгондуктан ошону окуткан. Кийин бул Кокон хандыгынын убагында да ошол эмеде эл бийлигинде иштеп жүргөн. 1864 жылы орустар Черняев, генерал Черняев Олятаны алды, Олятадан кийин Чымкентти алды. Ошол кезде 1867 жылы бул бий болуп шайланган. Ал убакта таласты бир 4-5 болуштукка бөлгөн экен. Ошол болуштук бөлгөндө биздин кара бура анан күйүк болушу деп аталганда, ошого эң биринчи баягы Байзак Датканын уулу Акмолдо деген болуш болгон экен. Анда бул неме Молда Асан бий болуп шайланган. Кийин ошол болуштук чоңоюп кеткендиктен казактарды бөлүп, кара бура болуштугу өзүнчө бөлүнүп чыкканда Молда Асан 2 жолу болуш болуп шайланган. Ал убакта болуштукту 3 жылда бир шайлап турчу экен да. Анан 1883 жылы бул киши ошол Шабдан Баатыр менен кошулуп, анан немеге Москвага, Санкт-Петербургга барып келген да. Падышанын такка отуруу салтанатына катышкан, инаугурациясына катышкан да. Анан бул кишинин эл арасында даңкы мыкты да. Ошол кара бура өрөөнүндө, талас өрөөнүндө бул өзүнүн адилеттиги менен, өзүнүн баягы молдолук касиети менен ошол маселени туура чечип, элге жакшы камкордук кылып, ошол арык чыгартып, дыйканчылык кылдырып, элдин өзүн-өзү багууга, турмушун оңоого ушундай көп эмгек сыйыр экен да. Анан ошо калыстык аркылуу ушул Молда Асанды ошол талас эли жакшы кабылдайт да. Ошончу мен ошону изилдеп, Ташкенттин архивинде болдум, Ташкенттин архивде. Навои китепканасында 1 ай окудум. Туркестанский ведомость деген ошол убакта газет чыгып турган. Ошол кадимки журнал чыгып турганда баягы журнал чыккан. Анан фон Кауфман деген губернатор неменин убагында. Ошону Кауфмандын убагында. Ошонун баардыгы мен 1 ай ошол Туркестанский ведомствонун баардык немесин номерлерин карап чыктым. Андан Алматыга барып, Алматыдагы архивди карадым. Андан таптым, Оренбургка бардым. Кыскасын айтканда бул архивдеги материалдардын көбүн изилдеп, ошондон бир топ материалды таап иштедим. Болгондо мен баягы каражаттын жетишсиздигинен Москва менен Санкт-Петербургка бара алган жокмун. Анан башка мүмкүн болгон жерлердин баарын карап, анан менин ошондогу максатым ошол падыша Россиянын убагындагы кыргыздардын тарыхы, ошолордун жашоо тиричилиги, ошолордун бири-бирине болгон мамилеси, кыргыздын салт санаасы, ошолорду кенен чагылдырууга аракет кылдым. Ошол убактагы доорду берүүгө эме кылдым да, ушундай аракет кылдым. Анан ушул таластан кара бураны көздөй, тиги Жамбылды көздөй кетип атканда ошол Молда Асанга күмбөз дагы тургузулду, Бул ошол романдан кийин тургузулду да, Ооба. Роман жазылгандан кийин анан анын урпактары ошол Молда Асан атага арнап туруп күмбөзүн тургузушту. Анын тарыхы мындай.
Молдасан менен Кыдыралы датка экөө мындай катарлаш замандаш болгон, бірге болгон. Кыдыралы датка Капкада болгон, Кызыл Адырдын аркы бетинде. Молдасан Кызыл Адырдын берки бетинде. Анан экөө бири-бири менен байланышып турган. Ал экөө айтчу экен да, ушул эгер мен өлсөм, ошо Кичи Капканын берки бетинде жатайын, сенин аркы бетинде ят, экөөбүз жатсак ушул бакыт дөөлөт бизден кетпейт деген маанинде экөө сүйлөшүп алган да. Анан кийин бул Молдасан дүйнөдөн кайтканда анын сөөгүн Кара Бурага апарып коюшкан. Кара Буранын оозуна. Ал деме Кыдыралы датка Молдасанга тупрак салайын деп келсе, анын сөөгүн тиги немеге алып кетип атпайбы? Немеге Кара Бурага. Анан ошондо ал кайра кайтып кеткен экен. Кыдыралы датка. Анан ошон үчүн азыр Молдасанын сөөгү немеде жатат. Тиги Кара Бурада жатат. Анан урпактары сатылган молдого келип сурады да, унун сөөгүн алып биз ошол жака которуп коелук десек, ал киши айтты, бул ислам немесинде которууга болбойт. Деден ошол жерден топурагын алып жанагы жерге апарып, ошол жерге күмбөзүн салган. Сөөгү Кара Бурада, күмбөзү ошо жерде сиз айткандай Кичи Капканын оозунда турат азыр. Жакшы экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде азыр рекламалык тыныгуу бар эле. Анан рекламадан кийин сөзүбүздү уланталы. Телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү биздин конокторубуз менен сиздерди дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Кыргызстан Жазуучулар союзунун мүчөсү, СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү, 10дон ашык адабий көркөм чыгармалардын, китептердин автору Элүүбай Отунчиев аксакал. Ошондой эле Синжаңдын Тарбагатай чөйчөгүнөн, Дөрбөлжүңүнөн келген акын, Дулдул адабий сыйлыгынын ээси Оролбек Манжин мырза. Оролбек агай, айтсаңыз, мынакей сиз ушу Ысқақбек Мониевдин өмүр жолу боюнча атайын чоң өр түрүндөгү поэманы жаратып, эле тим болбостон, ошол эле мезгилде ошол Мониевке бир кезде тургузулган эскерткич эстеликтин ушуну жаңыртуу керек, Мониевдин өзүнүн элесин коюш керек деген дагы бир далалат менен аракеттенип чапкылап жүргөн экенсиз. Ушул туурасында айтып берсеңиз. Бул менин көптөн берги арманым болатын. Ол арманым кээ бир ыстык суукка учурады. Жаңа өзүңүз айтып кеткендей, Чыгыс Түркістан деген нерсе осы рет 9 айдың 26 күнү Шинжаң уақыт сағат 6:30-да Шинжаң радио станциясы Шинжаңның 5 арысы, 5 кахарманы Ысқақбек Момунов қатарлы деп хабар бергенде мен жылап жибердим. Неге жыладыңыз дегенде, менің арманым іске асты ғой. Онан кейін бизде казак туугандардын арман деген сөзү менен кыргыздын арман деген сөзүнүн анча-мынча айырмасы бар. Экөө баягы карама-каршы келген түшүнүктү берип калат. Арман деген бизде кыргыз тилинде бул өкүнүү деген мааниде түшүнөбүз. Ал эми казак боордошторубуз арман деген бул тилек, үмүт кылуу деген маанини берет. Ошондуктан биздин телекөрүүчүлөр сиздин арман деген, менин арманым деген сөзүңүздү туура эле түшүнөт болуш керек деп ойлойм. Анан эми ошол эстеликти кандай кылып курсам дейсиз, эмне кылсам дейсиз, ошол жөнүндө токтолсоңуз. Токтолдук максат бул Ысқақбек бүткүл түрк элинин мактанышы, кыргыздын мактанышы деп билем. Біз кыргыз эжелден өз улунун, өз кахармандарын, өз манасын мактап келген. Биздин манас дастаныбыз дүниедегі 4 дастаның бірі. Оны әлемге айгылы. Енді Ысқақбекті
біздің елімізге, дүниеге танылу керек. Ысқақбектің ескерткіші біздің Тарғабатай клубының алдында орнаса, онда 6 түрік елінен саяхатқа барғандар Ысқақбектің ескерткішін алып рәсімге түсіп, оның тарихынан хабарлар болатын еді. Осы рет біздің партия өкімет газетте Ысқақбектің рәсімін басып, радиода, телевизорда түгел қаһарман деді. Бұл менің ежелден бері келе жатқан арман тілегімнің орындалғандығы. Сондықтан да осы рет келіп, мен осы сапарымда Ысқақбектің туыс туғандарына кезігіп, мен осындай бір ұлы істемекшімін. Ысқақбек жөнінде поэмам қазақша жазылған, ол Тарғабатай журналында басылды. Қызылсу журналына, Шинжаң қырғыз адабиятына, Шинжаң радио станциясына барлығына жіберілді. Олар да алды басып таратып жатыр. Енді осы Ысқақбектің осы ескерткіші қалай болу керек? Мүмкін мен оның чертожларын жақсы орналастыруым керек. Бұл жердегі туған туысын өткенде жиында осы сіздерден барды Ысқақбектің туыстары. Мен сол күні ол жердегі телевизорларға телефон соқтым, сол жігіттің телефонын тауып берсеңдер деп. Мақсат ақылдасып пішкен тонда келте болмайды. Қалай болса жақсы болады. Сол мақсатымды айтып кету. Туыстарын көру. Мен өмірімді Ысқақбекті мен емес, менен кейін ұрпақтар да жырлайды. Ысқақбек өлген жоқ. Мәңгі жырлайды. Мәңгі Ысқақбек халықтың көңілінде, дүние жүзіндегі ақ ойлы, бейбіт сүйетін, бейбітшілікті сүйетін, халық сүйетін қырғыздың ардагер қаһарманы деп білем. Сіз ошол Ысқақбек Нониевтин сүрөттөрүн дагы ала келген экенсиз. Мүмкүн болсо ошол сүрөттөрдү дагы биздин телекөрүүчүлөргө көрсөтө кетсеңиз жакшы болор эле. Элубай эке, мынакей Молда Асан жөнүндө сүйлөштүк. Эми сиздин акыркы жаралган сүрөтүңүз даяр болду, ошол акыркы жазган, үчүлтүк кылып жазган Жеңи жок акын тууралуу чыгармаңыз бүгүнкү күндө биздин нуска дүкөнүндө биринчи китеби, экинчи китеби жарык көрүп сатылып атат. Үчүнчү китеби дагы басмадан чыгып атат, Кудай буйруса. Анан ушу айтсаңыз, Жеңи жокко кандай болуп кайрылып калдыңыз? Жеңи жокко кайрылган себебим, Жеңи жок өзү ушул биздин туугандары биздин айылда турат. Чимкент айылында. Өзүнүн түпкү жашаган жери, туулган жери азыркы Кара-Бурай районунда Молда Асан айылы деп аталып калды, Жийде айылы. Ал эми Жеңи жок жөнүндө китептерде, Жеңи жоктун жыйнактарында бул Маназ районундагы Жийде айылы деп туура эмес жазылып жүрөт да. Маназ районунда да Жийде айылы бар. Кара-Бурайда да Жийде айылы бар. Бул Кара-Бурай районунда туулган. Китептерде Маназ районундагы Жийде айылы деп туура эмес жазылып жүрөт да. Анан ошол туугандары биздин айылда турат. Ошонун эң аталаш туугандары. Анан бул Жеңи жоктун ырларын мен ошол мурдатан угуп жүргөм. Кийин 1970-жылдардан баштап мен Аксыга каттап, Аксыда биздин туугандар бар. Аксыга барып жүрүп, анан ошол Жеңи жоктун айылына да бардым, Кара Суу айылына. Ал жерден Жеңи жоктун жөнүндө уктум. Ал убакта Жеңи жоктун китеби чыкчы эмес. Ал жөнүндө айтылчу да эмес. Көрсө бул багы дин жагынан көбүрөөк ырдагандыктан Совет өкмөтүнүн убагында бунун ырлары изилденбей, жазылбай калган экен. Анча-мынча жазылган, бирок Жеңи жоктун айткан ырларынын бир 1000ден бири гана бар десек болот да. Калгандардын баары унутта калды. Жеңи жокту билген кишилердин көбүнүн көзү өтүп кетти. Анан ошон үчүн бул Жеңи жокту изилдөө ошол 70-жылдардан башталып мен Жеңи жокту көргөн айрым кишилер менен жолугушуп сүйлөшүп калдым. Биздин айылда Нартай Молдо деген бар болчу. Андан кийин дагы бир топ кишилер бар эле. Аксыдан да бир топ кишилер менен
сүйлөшүп калдым, Малабек деген киши менен сүйлөшүп калдым. Ошол кишилер Жеңи жок жөнүндө бир топ жакшы нерсе айтып берди. Анан 82 жылы Асанбай Жусупбековдун демилгеси менен Чыңгыз Айтматов баш сөз жазып, Аман Токтогулов сын жазып, бир китеби чыкпадыбы? Сары күрөң. Ошол китеп чыккандан кийин Жеңи жок жөнүндө көбүрөөк айтыла баштады. Анан мурда Кайыпов түскөн эл ырчылары деген жыйнакта чыккан анчам жырлары. Эми Жеңи жоктун ушул көп ырлары баягы айтылбай, анан эл арасында калбай, жазылбай калды да. Эгер Жеңи жокту ушул Токтогулга көңүл бургандай, бул көңүл бурса, мунун чыгармалары кыргыздын казынасын байытат эле. Анан ошон үчүн мен ушул Жеңи жокко көңүл буруш үчүн Жеңи жокту изилдеп, мунун немесин өмүр баяны жөнүндө тарыхый китепти мен бир китеп эле болот го деп ойлогом. Анан бирок материалдарын изилдеп көргөндөн кийин бул 3 китеп болуп кетти. Эми ошол 2 китеби чыгып эл окуп атат. Эми 3-чү китеби Кудай кааласа күз, кеч күздө чыгып калат болуш керек. Ошондо Жеңи жокту толук жазып бүтөм го деп ойлойм. Анткени Жеңи жок бул мындай айтканда 18 000 кааламды оодарып айткан акын да. Бул ар бир ушул бир нерсени кандайдыр бир чыгарма неметсе, ошонун маңызын чечип, даана көрсөтүп айткан ушундай терең жазуучу да, терең акын. Ошо бекерден мындай кеп айтылып калбаган да. Таластан чыккан Жеңи жок, Таймашарга теңи жок. Аксыдан чыккан Жеңи жок, Айтышарга теңи жок деп. Анан чынында эле мынакей ушу Жеңи жок акындын чыгармачылыгы боюнча акыркы кезде бир топ китептер чыкты. Анын ичинде Тажиева деген эженин да илимий эмгеги жарык көрдү. Мына сиздин трилогияңыздагы жарык көрүп атат. Тилекке каршы Советтер Союзунун убагында учкай гана изилденген акындардын бири. Ошондой эле бүгүнкү күнгө чейин мына жакында эле Таластан чыккан Эсен Аман акындын 180 жылдыгы белгиленди. Токтогазы Молдонун 150 жылдыгы боюнча китеп дагы жарык көрдү. Ошондой эле Эшмамбеттин дагы чыгармачылыгы бүгүнкү күнгө чейин изилденбей келет да. Анан мындай алганда бүгүнкү мына эгемендүүлүк дейбизби, эркиндик алгандан бери Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейли, бир катар китептер жарык көрүп, ушул жетип атат. Биз деле Жеңи жок тууралуу эл оосунда анча мынча айтылган сөздөр болбосо, ал кандай акын болгон, эмне болгон, уламыштардан гана билчүбүз да. Эми мынакей сиздин романыңыздагы элдин, кыргыз элинин кайрына тарап, элибиз ушу Жеңи жок тууралуу кеңири маалымат алат го деп ойлойм. Оролбек ага Жеңи жоктун 130 жылдыгы биринчи жолу Кара Буурада белгиленген. Ошондо мен Жеңи жок жөнүндө 7 сөз деп доклад менен чыгып сүйлөгөм. Кийин ошондон 1 жылдан кийин немеде Аксыда Жеңи жоктун 130 жылдыгы белгиленди. Жеңи жоктун музейи ачылды. Ошол боюнча өкмөт Жеңи жокту унутуп койду. Биз али 150 жылдыгы белгилениш керек эле, белгиленген жок. Эми балким сиздин романыңыздан кийин дагы жанагы илимий эмгектерден кийин бул дагы белгиленип калышы мүмкүн. Эми Жеңи жок жөнүндө кээ бирөөлөр билип жазат, кээ бирөөлөр билбей жазат, кээ бирөөлөр угуп жазат, кээ бирөөлөр мындай сыртынан эле томбушуп аткан учурлар болуп атат да. Жеңи жоктун көп материалдары ошолор такталыш керек да, муну дагы изилдөө керек. Ошон үчүн мен мына бир топ мурдагы жазылып жүргөндөргө карама каршы келген көп жерлери бар. Ошол романды жакшылап окуп чыкса, ошол өкмөт ошого кичине бир көңүл буруп, маданиятты башкаргандар ошол биздин залкарларыбызды унутпай, ошолорду эстеп, ошолорду элге айтып, түшүндүрүп туруш керек да. Мына сизге рахмат. Бүгүн чакырып, ошол жөнүндө сөз кылып атасыз. Ушу бирөө жарым укса, Жеңи жокту окуп, Жеңи жок жөнүндө таанышып, ошол кыргыздын залкарларынын арасында дайыма жүрүш керек. Ошол жөнүндө биз даңазалап, айтып, түшүндүрүп, элге
мындай насихаттап турушубуз керек. Мына Оролбек ага дагы сүрөттөрдү даярдап койдуңуз окшойт. Ошол сүрөттөрдү көрсөтүп, анан ошол жана эстеликтерди Ысакбектин сүрөтүн көрсөтүп эме кылсаңыз биздин телекөрүүчүлөргө. Анан ырларыңыздан окуйт окшойсуз азыр. Мынау 2013 жыл 3 санында Тарбағатай журналына берилген менің Ысқақбек жөніндегі поэмамнан Ысқақбектің ескерткішінен көрініс. Енді мына сурет сол Тарбағатай мәдениет үйінің бақшасының есігінде мен аңсап зөйімдеген ескерткіш осы. Мына суретте басылған журналда. Бұл ескерткіш естелік бүгінгі күнде тұрат да? Тұрат, әлі тұр. Тұрат. Анан эми сиз жаңыртып муну Ысқақбектин өзүнүн элеси менен турса деген. Мына рәсімін ортасына қойып, мармар тас менен істеп шықпақ. Қырғызша, қазақша, қытайша жазып қоям өмір тарихын. Сонда бұл ұрпақтан ұрпаққа тарихи бір Алатаудың шоқысындай болып тұратын бір ескерткіш болады. Ошол Ысқақбек тууралуу поэмаңыздан кичине окуп бербейсиз бе? Окуп берейин. Ошол сизден биздин телекөрүүчүлөр үчүн дагы бул кызык болсо керек деп ойлойм. Ердің даңқы, елдің даңқы. Төңкерісшіл ардагер Ысқақбек Момынов жайлы Оралбек Мәнжейін. Тарихи ой салады көптен маған, жемісі мен құнды екен өткен заман. Ысқақбек бір дәуірдің ардагері, артына із қалтырып кеткен бабам. Өзің деп басталады от төлөгім, өлеңмен өмір сырын кестеледім, ойымнан түйдек деліп бұлыт көші, сезімді шалқытады көк сөгөнім. Өмірге қат қалдырған жырғысынан, нағызер асқақтаған ұлт үшінен, қақ жарып қара бұлтты шықты шолпан, оятып бай өлкөмді ұйқысынан. Ұлылар тақырбы тыңдастанның, келеді өткен жайдан сырақтарғым, үңілсем өткен өмір қатпарына, мың бір ақын таусалмай жырлап бәрін. Кезеді ол қалқымыздың қашқан бағы, қара бұлт қасірет төгіп аспандағы, ойласам Ысқақбектің басқан жолын, көзімнен қан аралас жастамады. Ел жұрты жат қолында отарланған, оқ құшып нелер батыр атанған жан, қан кешкен сарбаздардың бір Ысқақбек қорғап, сақтап қалуға отандарман. Қыран-құс қашандағы биік ұшпақ, өткерді менің елім қиын қыспақ. Ер керіп бүкіл халқы жауға шапты, қолына сойыл ұстап, шоқпар ұстап. Ежелден елдің құрыш берекесі, шығады елден ерек ел төресі. Тайғақ жол тарасуда қалған кезде, қиыннан жол табады ел серкесі. Ұлы отан байтақ өлкем жасыл көктем, туады ойшыл адам асыл тектен. Жатқанда тұман басып туған жерде, ерлерім елдің даңқын асыр дөктем. Ел іші қара қойын, қара суық, ысқырып улы жылан алас ұрып, зарланған қарғыс айтып атаны ата бала, жегілген азап еңбек таң атырып. Ұзақ жыл туған елден мұң кетпеді, сығалап бұлтасынан күн көктегі. Ысқақбек қол бастаған нұрын шашып, жайқалды ел жұртының гүл көктемі. Арнаған азаттыққа барлық шағын, балғын шағын, иесі ол ұлылықтың асқандарын, бастады салмын қолды отан үшін, секілді жойқын тасқын алыбағын. Егейлер қашан елдің құт емес пе? Елімнен туған қанша ерекше,
аяунап жылсын қаншалаған есілер ел есінде жүр емес пе? Рахмат, бұл өзі негізі Поэмадан үзінді. Батырға арналған сіздің поэмаңыз. Анан ушул Тарбағатай журналында қазақ тіліндегі журналға жарық көрген. Биздин бүгүнкү коногубуз Оролбек Манжин мырзадагы ошол қазақ тілінде жазған кыргыз акыны, қазақ тілінде болсо дагы ар бир ырында ошол кыргыздын духу бар акын деп биздин Кызыл Суулук акын жазуучулар айтып келет. Жакында эле Шинжан адабияты журналынын 30 жылдыгы белгиленип, 2 чоң китеп чыгарган экен. Бири поэзия тармагы, бири проза. Анан ошол китепчеде дагы биздин бүгүнкү коногубуз Оролбек Манжиндин ырлары чыккан, жарык көргөн да. Анан айтсаңыз, сиз ошол чөйчөктөгү 3000 кыргызда канча уруу бар? Сиздин урууңуз кайсы? Кыргыздын биздин телекөрүүчүлөр айтышы мүмкүн, бир казак тил алып келип алып, казакча окутуп атат, кыргызмын деп коюп деп. Урууңузду айтсаңыз. Эми менин уруум Сарбагыш болот. Биз сол чөйчөктө 3000 кыргыздар негизинен 3 уруу үлкөн чоң уруулары. Кайсылар? Сарбагыш, Барың, Мундуз. Барындар бар, анан мундуздар бар, Мундуздар бар. Енді бұда Сарт уруу бар. Онан кейін Сарт уруу, онан кейін Кытай уруу бар. Кытай уруусу да бар. Кытай уруу бар. Бірақ бұл уруулар Найман уруу деп бір уруу бар. Олар сіңбе. Енді бұл үш уруу, Сарт уруу негізінен енді Кыргызда не дәуірде тарихи ұзақ. Енді ол бізде сол негізінен Сарбагыз, Барың, Мундуз, Кытай, Сарт. Осы 5 уруу негізін ұстайды. Ошол 3000 кишинин ичинде 5 уруунун өкүлдөрү бар экен, бирок көбүрөөктөрү Барың, Мундуз, Сарбагыз. Барындар, анан мундуздар экен да, Шöyle мен bir толуктап айтып койсом болобу? Айтыңыз. Мен Барын уруусунун санжырасын жаздым. Барындардын санжырасын жазып, бул барындар эми чоң урууда. Илгертен келаткан. Анан Барындын изилдеп көрсөм, бул барындын тарыхы өтө узак экен. Бул тем монголдор менен, Чыңгыз хан менен байланышат. Анан барындар ошол Чыңгыз хандын чоң чабуулу менен кошо келип, азыр Башкирияда да барындар бар экен. Казакстанда, Өзбекстанда, тиги Тибетте де барындар бар деп угуп атам. Кытайда барындар бар. Анан ушу мен Кытайга барындарды издеп барбадымбы? Былтыр бардым да. Былтыр барып, ошол немеге Жусуп Мамай Манасчыга жолуктум, Төлөк Санжырачыга жолуктум. Алтайректен барындарды таппай, анан Тарбагатайда барындарга барып, жана Жаанбай акын аркылуу, анан Оролбек Манжинди мен ошондо таанышып, Оролбек Манжин менен бирге жүрүп, барындарга жолугуп, ошондо барындардын санжырасына ошол Кытайдагы барындарды кошо киргиздим. Ал былтыр басылып чыкты китеп болуп. Барын санжырасы. Эми ошондо мен бул Оролбек ошо Чөйчөк шаарындагы парк бар экен. Парк. Ошо паркты неме Ысакбек Мониев өзүнүн аскерлери менен тиккен экен, өз колу менен. Ошолор азыр абдан чоңоюп, сонун парк болгон. Жана бул киши айтпадыбы? Бул киши айткан 4 киши бакча жете турган бактар бар. Бакча деп атпайбы? Бул бакча дегени бизче парк. Ошо парк чоң бак. Карабакта. Ошо Карабак ошол Ысакбек Мониевдин аскерлери тиккен. Ошо Ысакбек тиктирген экен да ошону. Эми ушул кезде ошолордо эл Кытайлар болобу, кыргыздар болобу ошол жерде эс алып жатат экен. Жүрүшөт да. Анан ошондо мен муну эстеликти көрдүм. Ушул эстеликти. Эстелик, бул эстелик бир неменин парктын чекесинде бышкаңычтан эле тургузулуп коюлган. Кичинекей мына көрүнүп турат. Ушу кичинекей эстелик да. Анан ошондо бул Оролбек айтып калды, ушул эстелик уят, ушундай чоң Шинжан өлкөсүндө чоң кызмат кылган, Шинжан өлкөсүнүн келечеги үчүн күрөшкөн, азыр Шинжан гүлдөгөн өлкөгө айланды. Эми ушундай
bir өтө жөнөкөй жупун эстелик жарашпайт генералга. Ушуга bir чоң эстелик курсам экен. Сиз барып Кыргызстанга барганда ушул Мониевдин урпактарын айтсаңыз, менен кабарлашса деген. Мен келгенден кийин Абдувахап Мониевдин издеп таптым. Аны менен сүйлөштүм. Сүйлөшүп анан бу Оралбек Манжиндин телефондорун берип, бүт адрестерин тактап Абдувахап Мониевке бергем. Абдувахап Мониев айткан, мен Кытайга каттап турам, барамын, сүйлөшөмүн деген. Ушулга чейин мына 3-4 күндөн бери телефон чалып, анын телефону өчүк. Мүмкүн телефонун жоготуп алдыбы же башка телефон номерин алдыбы, аны билбейм. Эми чалып калар. Чалып калса, ушул бу киши ушул эңсеп келди да. Ушул урпактарга жолугам деп. Анан мен атайын Таластан ушул Манжин үчүн келдим. Мунун уулу кыргыз кызына, алаукалык кыргыз кызына үйлөнүп, Сумсардагы кенден. Азыр ушул Кытайдагы алтын каскандарга тилмеч болуп иштейт баласы. Анан ошонун үйлөнүү тоюна келген, келин алды да, келин тойго. Анан мени чакырып, ошо тойго бирге барабыз деди. Мен колум бошобой кийин келип мына азыр жолугушуп атабыз. Эми мындай нерсе бар да. Мынакей ушул Исхакбек Мониевдин эстелигин тургузам деп атпайсызбы? Анан бул нерсени, бул эстеликти Кытай мамлекети деле өзү каржылап, өзү курууга толук баягы мүмкүнчүлүк бар болуш керек деп ойлойм да. Себеби жакында эле ошол Кытайдын Чинхай деген провинциясында болдум. Бул провинция Пекин менен Үрүмчүнүн орто болжол менен ортосунда да. Анан ал жерде Чинхай көлү деген көл бар экен. Бул көл деңиз деңгээлинен 3266 метр бийиктикте жайгашкан көл. Ысык көлдүн жарымындай бар да. Картадагы көлөмү боюнча караганда ысык көлдүн жарымындай. Анан ушул көлдүн түштүк жак жээгинде биздин Айкөл Манас атабыздын эстелиги бар экен. Мен кызыгып сурасам, ал жерде бир да кыргыз жок экен. Бир да кыргыз жок экен, анан сары уйгурлар бар экен, сары уйгур деп. Алар ошол уйгурдан башка өзүнчө сары уйгур деген улут катары бар экен. Алар менен ошол бир өкүлү менен сүйлөшүп көрсөм, көп сөздөрү кыргыздын эле сөздөрүндөй да. Анан балким сары уйгур деп катталып калган кыргыздарбы. Бирок далил катары ошол бир кыргыз жок жерде Манастын эстелиги эмнеге турушу мүмкүн керек деген дагы суроо туулушу мүмкүн. Бирок ошол Кытай мамлекетинин, Кытай компартиясынын баягы жетекчилери ошого өздөрүнүн макулдуктарын берип, каржы бөлүп берип, анан ошол Чинхай көлүнүн жээгинде Манастын эстелигин тургузуп, астында ханзучадагы, анан кыргызча араб арабы менен Манас деп жазылып турганын көргөндөн кийин бир чети ыраазы болдум, экинчи четинен бул эстеликтин турушу балким ушул Кытай мамлекетинин бүгүнкү күндөгү дүркүрөгөнү көп аткандына ушул Манаска болгон мамиленин оңолушунун дагы кандайдыр бир таасири барбы деген ойго келдим. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү биздин конокторубуз менен сиздерди дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Белгилүү жазуучу, Молдасан тарыхый романынын, ошондой эле Жеңи жок тарыхый 3 жылдыктен турган романдын автору, андан тышкары Советтер Союзунун убагында Эсир жазуучулар союзунун мүчөсү болгон Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, ондогон китептердин автору. Бүгүн бир кезде Шолохов Дондун жээгине барып айылда жашаса, Элүүбай аке ошол деги эле айылдан кетпей, айылда жашап жүрүп, ушул чоң китептерди, романдарды жазган биздин замандашыбыз Элүүбай Отунчиев агай болду. Ошондой эле Шинжаңдын Тарбагатай чөйчөгүнөн келген, ошол жердеги 3000 кыргыздын өкүлү, казак тилинде ыр жазган Дулдул адабий сыйлыктын ээси, Шинжан адабиятчылар жана жазуучулар, акындар коомунун мүчөсү Оролбек Манжин мырза болду. Сиздин ушу Кыргызстандагы дагы канча күн болосуз? Ушул канча күн болсоңуз дагы Кыргызстан сизге, сиздин чыгармачылыгыңызга
дагы оң таасирлерин тийгизип, баргандан кийин дагы жакшы ырларды жаратышыңызга биз тилектешпиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен бүгүнкү биздин берүүбүз дагы соңуна чыгып калды. Кийинки көрсөтүүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.